Больнойлор түшүп атты, бирок колубуздан келген жардамын көргөзүп аттык. Бул мүмкүнчүлүктүн барышынча. Бирок кишинин саны көбөйүп атты да, барган сайын көбөйүп баштады. Реанимацияда иштеген менен мындай кишинин өлүмүнүн саны көп көргөн эмеспиз да. Анан врач болсоң эле жардам бере албасаң өзүң алсыз сезе баштайсың да. Ушундай алсыздык пайда болуп. Коридордон уже реанимацияга жетпестен биринчи этаж коридордон уже жүрөгү токтойт. Ошол жерден реанимация жасашың керек, баардык каражаттар ошол жерге алып чыгасың, анан кайтып алып чыгасың. Үстүдө дагы турат кишилер, реанимацияга түшкөндөр, алар да сени жалдырап карап турат. Бирок эң оор жери ошо өзүң жардам бере албаган ушул. Киши сени жалдырап карап турат, анан жардам берсең, ал эффект бербейт. Ошол учурлар. Элдин баары эле мага окшоп чыгып, көз жашын өтүп атты. Себеби биякта врач деген эмне? Врач деген келген кишиге жардам берип, анан ошондон удовольствие алган киши да. Анан ошол удовольствияны ала албайсың. Жанагы күчүң жетпей ызаланасың да, ушундай сезимдер болот. Жана врачтар кош көңүл карап айтат деген врач ошону билдирбегенге аракет кылабыз да бизчи. Самом деле жүрөгүң ооруйт да. Мен кызымы узатышым керек болчу, тою белгиленип калган. Анан ушуну айтып кой депчи. Мен узата албай калат окшойм деп. Туугандарыма айтып кой депчи, мен уже үзүлүп калат окшойм деп. Анан ошонун баарын өзүңөн өткөзүп, анан бирөөгө айтыш кыйын да. Мен мисалы үчүн ушул кесипти тандап алгам да. Мен баары менден жардам күтүп атса, мен кайтып иштебейм деп кетип калам. Жок, бизде тарбия андай болуп эмес да. Мен 38 жаштамын, 39-га чыктым уже. 39 жаштамын. Умуралиев Мейримбек Маматазимович, инфекционист реаниматолог и врач-узист. Иштегениме быйыл 15 жыл болуптур. Окуя бизге коронавирус аябай маалымат жок болгондуктан, кадимки кишилердей эле көп маалымат жок. Кандай этапта өнүгөт, количество бейтаптардын түшүшү кандай болот, ушул биз үчүн караңгы болгон да. Анан биринчи 20-жылдын биринчи жылы июлга чейинки учур акырындык темп менен өнүгүп атты, бирок аябай оор учур июлга туура келди да. Июндун аягы июлга. Элдерде маалымат жок болгондуктан, врачтарда тажрыйбанын жок болгондугунан кыйынчылык учурлар көп болду. Биринчиден больнойлордун түшкөн этабы барган сайын саны көп боло баштады да. Көп боло баштады дагы, анан өтүшүп кеткен осложнениялары менен түшө баштады. Основной биринчи учурда оорулар жана паникага алдырып, анан туугандары менен паника учурунда чындап эле бул ооруп атабы, чындап эле оорубай атабы деген вопростор дагы көп болуп аткан да. Анан барган сайын өтүшкөн формасында көп түшө баштады. Дыхательный недостаточность деп коет, абанын жетишпегендиги. Анан биз үчүн эң оор кандай учур? Биринчиден жана медперсоналдын жетишпегендиги, саны көп түшүп атты да. Ошон үчүн жана карантинный мералар колдонулуп аткан да, больной көп түшпөсүн деп, контакт болбосун деп. Больной көп түшө баштады дагы, медперсоналдын аябай жетишсиздиги байкалды. Андан кийин реанимациябыздын ошол учурдагы биздин реанимация
14 койкалык болчу. Анан реанимациянын ичине киши батпай баштады. Анан реанимацияда иштеген менен мындай кишинин өлүм саны көп көргөн эмеспиз да. Анан врач болсоң эле жардам бере албасаң өзүң алсыз сезе баштайсың да. Ушундай алсыздык пайда болгон. Больнойлор түшүп атты, бирок колубуздан келген жардамын көргөзүп аттык. Бул мүмкүнчүлүктүн барышынча. Бирок кишинин санын өлүм көбөйүп атты да, барган сайын көбөйүп баштады. Анан биз үчүн бул аябай оор тийди. Анан киши жетишпейт. Жана сиз формада жүрүш аябай кыйын. Анан киши жүрөгү токтогон учурда сердечно-легочная реанимация жасалат. Ошол респиратор менен, кийим менен ошону жасаш аябай оор. Мындай аба жетпей кетет өзүңөчү. Мындай формасы жок учурда дагы жасаш кыйын да. Ушундай кыйын учурлар көп болду, себеби реанимацияга түшкөн киши кандай десең, остановка берген киши саны көп да. Аны реанимация жасайсың, жүрөгүн жандандырасың, анан мындай ИВЛ аппараттарга кошосуң, аны менен иштейсиң. Ошол 6 сааттан иштеп атканбыз башында. Анан кийин уже кишинин саны көбөйүп, даже ошол медперсонал жетпей баштаган. Андан өзүнүн медперсоналары ооруй баштады. Анда врачтардын жетишсиздиги аябай чоң байкалды. Андан кийин ошо июль учуру өлүм санынын эң көп катталган учуру да. Коридордон уже реанимацияга жетпестен биринчи этаж коридордон уже жүрөгү токтойт. Ошол жерден реанимация жасашың керек, баардык каражаттар ошол жерге алып түшөсүң, анан кайтып алып чыгасың. Үстүдө дагы турат кишилер, реанимацияга түшкөндөр, алар дагы сени жалдырап карап турат. Бирок эң оор жери ошо өзүң жардам бере албаган учурда. Киши сени жалдырап карап турат, анан жардам берсең, ал эффект бербейт. Ошол учурларда. Бардыгын жасаганың менен аябай абанын жетишсиздигин сезет. Анан кийин сатурациялар түшүп баштайт. Кислородду канчалык деңгээлде көтөрсөң дагы көтөрүлбөйт. Постоянно абанын жетишсиздигин сезгенде киши паникага түшө баштайт, паника калтыра баштайт больной. Анан аны интубация кылып, анан аппарат ИВЛ деп коет, ошо искусственный аппаратка кошосуң. Анан бир-эки күндө, кээ-бирки больнойлорду 5-6 күнгө эффект берет дагы, анан кийин уже жок. Кислороддун санын канчалык процентин көтөрсөң дагы эффект болбойт. Андан кийин жана вскрытиялар болуп, уже анализдер чыгып, биринчи протоколда жок болчу да. Анан улам протоколдор жаңылана баштады. Анан ошонго жараша анан биздин тактика леченияларыбыз дагы өзгөрө баштады да. Анан ошол менен кичине результаттар пайда боло баштады. Андан сырткары уже биздин окумуштуулардын коомчулугу, уже эл журт, жетекчилер түшүнө баштады кайсы проблема кайсыл жерде бар. Анан ошол этап менен чечилген сайын анан жеңилдене баштады. Андан кийин биринчи башталганда эң оор жери только инфекционисттер эле күрөшүп калганда, башындачы биз аз болчубуз да. Анан өзүбүздүн жетишсиздик пайда болгондон кийин анан хирургтарды, башка профилдеги врачтарды окутуп, анан бизге жардамга алып келе баштады. Анан ошондо биздин эмелер медперсоналдар көбөйгөн сайын иштеш жеңилирээк болот да. Анан кичине уверенность пайда болду, клиникабыз протокол өзгөрдү. Анан ошентип кичине жеңилдеп баштадык да. Все равно эң көп иштегенде даже 12 сааттан ашык иштеп аткан учурлар болуп аткан да. Тамакка да эле чыкпай калып атканбыз. Анан сиз кийип жүргөндө сийбейсиң. Туалетке да барбайсың да. Суу ичпейсиң, туалетке барбайсың. Ойлоп коюңуз, 6 сааттын ичинде 3 эле киши остановка берген болсо, ошонго СЛР жасап, анан суу ичпей, туалетке да барбай, анан форманын ичиндеги форманы кечинде 6 сааттан кийин чыкканда резиновый өтүктөрдү кийип жүрчүбүз, ошолордун ичинде суу болуп калат, мындай төгүлөт. Ушундай состояниеде иштеп аттык да 12 сааттан. Потому что медперсонал жетпей атты, врачтар жетпей атты.
айла жок, таштап чыга албайсың. Элдин баары эле мага окшоп чыгып көз жашын өтөт. Себеби биякта врач деген эмне? Врач деген келген кишиге жардам берип, анан ошондон удовольствие алган киши да. Анан ошол удовольствияны ала албайсың. Жанагы бир күчүң жетпей ызаланасың да, ушундай сезимдер болот го. Мисалы үчүн 6 саат, 7 сааттын ичинде 7 ушундай болот. Мен өзүм эле 6 сааттын ичиндечи. Эки киши жаткан болсо, состояниясы стабилдешип калган болсо, үчүнчү киши келип жатканда анын состояниясын көрүп бунда паника башталат да. Бул жакшы туруп эле давлениясы көтөрүлүп кетет, же болбосо инсульт болуп калышы мүмкүн. Ушундай болуп келген кездер учурабат да. Мындай ар бир киши эле тирүү калам, анан мага көбүрөөк көңүл бурсун деген эме көбүрөөк аракет көбүрөөк да. Анан ошон үчүн жана паниканы көбүрөөк кылат да, мага көңүл бурсун депчи. Анан бирок биздин эмеде ушундай, врачтардын эмесинде кимиси тяжело болсо биринчи ошонго жардам бересиң да. 20-сында жабылды окшойт эме красный зонага. Ошондо кирген боюнча биз 3 айдан кийин үйгө бардык да, 3 ай барган жокпуз. Мен анчалык мындай көп кишинин өлүмүн көргөн эмесмин. Анан жана врачтар кош көңүл карабай атат деген врач ошону билдирбегенге аракет кылабыз да бизчи. Самом деле жүрөгүң ооруйт да. Ар бир больнойдун өзүнүн историясы бар. Өзү келген, бирме бири калбаганда мындай сен менен башкача сүйлөшөт. Мисалы үчүн ата-энесине, бир туугандарына, аялына айтпаган нерсесин айтышы мүмкүн. Анан кийин жана мусулманчылыкты кармаган кишилер бар. Жанакы акыркы осуяттарын сен аркылуу айтат да. Туугандарыма айтып кой депчи, мен уже үзүлүп калат окшойм деп. Анан ошонун баарын өзүңөн өткөзүп, анан бирөөгө айтыш кыйын да. Анан вообще эле реанимацияда өлүмдү угузуш кыйын да. Өлүмдү угузуш кыйын. Сатурациясы түшүп атат, анан улам маска менен кислородду берип, анан алып, анан көрүп атабыз да. Анан ал уже өзү врач болгон үчүн түшүнүп атат, что ИВЛге түшүнчү. Анан ИВЛге түшкөн кишилер башында мындай чыккан азыраак болуп аткан. Анан ал түшүнүп атат, себеби анын салмагы да аябай чоң болчу, где-то 100 килограммдан жогору. Хронический оорулары бар, анан жетекчи болуп жүргөн өзү врач киши түшүнүп атат да, кийинкиси уже тапкандай өнүгүшүн. Анан ал мага айтты, мен кызымы узатышым керек болчу, тою белгиленип калган. Анан ушуну айтып кой депчи. Мен узата албай калат окшойм деп. Ушундай ушулап болот. Андан кийин бир аксакал жатты. Эми ал жана сода тармагында иштеп жүргөн киши экен. Анан өзүнүн аласа береселери бар экен. Ал ошо аласа береселерин бизге айтып, анан жаздырып, анан берип, ушундай учурлар болуп аткан. Эми мен мисалы үчүн ушул кесипти тандап алгам да. Анан бул кесиптикке деле мен жөн жерден эле келип калган жокмун да. Анан мен кантип таштап кетип калам. Эгер мисалы үчүн чек аранын чегесинде окуя болуп атса, чек арачы таштап кете албайт да, мен деле ошондоймун да. Мен баары менден жардам күтүп атса, мен кантип иштебейм деп кетип калам. Жок. Бизде тарбия андай болуп эмес да.